Салам достор, баарыңардын кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүнкү жөн эле маектин 3-чыгарылышына кош келдиңер. Бүгүнкү чыгарылышыбыз аябай кызыктуу болот деп айта алабыз. Анткени бүгүнкү коногубуз, мейманыбыз бул жакта биз менен чогуу окуган Айдай деген студент кыз. Айдайдын келечекке болгон көз караштарын, ой пикирлерин, максат кыялдарын сүйлөшөбүз. Анын Айдайдын жан дүйнөсүнө сүңгүп кирип, Айдай менен жакындан маектешип көрөбүз. Анда эмесе биз менен чогуу болуңуздар. Айдай, маегибизге кош келдиң. Хош болдук. Мурунку маектерде, мурун Бейик Май менен, Эйстан менен тарткан маектерди көргөнсүң да, ошол сыяктуу болот, бирок азыраак суроолорду берип, коногубузду азыраак кыйнайбыз деген ойдобуз. Анан кызыктуу оюндарда кошуп койдук. Буюрса маегибиз кызыктуу болот деп ойлойм. Алгач эле өзүң жөнүндө айтып берсең, сен кимсиң, каяктан келгенсиң, көрүүчүлөрүбүз сенден кыскача маалымат алсын. Баарыңарга салам. Менин атым Айдай. Мен Скөл облусунда Каракол шаарында төрөлүп өскөм ошол жерде. Жана 11 жыл бою Токтогул лицейде окуп бүтүргөм. Ошо азыркы убакта Турцияда Измир шаарында 9 июлдө туризм иштетмелигинде окуйм. Ошо. Жакшы, биринчи курсуң 19 быйыл? жаштамын. Жакшы. Түркияга мындай келишиңе ким себепчи болду? Кантип келип калдың? Мындай келген ушу Турцияга келишиң боюнча айтып берсең. Негизи башында планда жок болчу да. Турцияга келем деп. Башында мен 1-класстан баштап 11-класска чейин мен медке өтөм деп аябай кыялданчумун. Анан ОРТ баалар чыккандан кийин ойлонуп калдым кайра эмне болот депчи. Анан уже ОРТ чыккандан кийин Манаска өтөм. Анан Турцияга өтөм деп пландаштыра баштадым да, июнда. Аттестат алар менен сразу Элистанга жаздым. Привет, Элистан. Турцияга кандай өттүң эле, кайсы компания менен өттүң эле депчи. Десем анан Элистан жооп берди. Билимзонго ошол жерге өткөм, жазып көр деп. Анан ал эжеге Билимзонго жаздым ошол убакта эле. Саламатсыңарбы Айгерим эжем, эмне деп анан ошону сүйлөшүп анан 9 июлга өтүп кеттим. Мындай жолум ачылып кетти да ошо Турцияга. Вот ушинтип мындай. Элистан классташың болот да сен, чогуу окугансыңар. 8-класстан бери чогуу окуйбуз. Бир факультетте окуйбуз, бир университетте окуйбуз. Аябай кызыктуу экен да. Мектепте да чогуу окуп, чогуу бүтүптүр. Анан ушинтип айланып деген чогуу чет өлкөдөгү бир шаарга, бир университетке, жада калса бир бөлүмгө туш келип калышты да. Жер тоголок деген ошол. Жер тоголок, Ооба. Жакшы. Турцияга биринчи келгенде кандай сезгенсиң өзүң? Мындай жакканбы же ожидание реальность болгонбу? Кандай болгон? Биринчи жолу келгенде бизди ошол күнү эле жашоо бизди сынап койгон да, эң биринчи күнү элечи. Жатакана менен аябай проблема болду. Анан дагы эмне биринчи күн все-таки аябай чарчап келесиң. Анан мындай Турцияга келдим деген дагы бизде эмоция болгон жок да. Анткени документтерге аябай учуркадык. Жатаканадагы проблема болду, квартира издедик. Ушинтип атып, короче, Турцияга келгенибизде да унутуп койдук да. Анан уже кышта, жазда уже Измирде сейилдеп, парктарга барып, Эфестерге барып бардык ошо. Анан жазында уже Турцияга келгениңерди көрүп баштадыңар. Турция деген ушул турбайбы деп. Башында келгенде кыйынчылыктар болуптур, жакшы. Баарында эле ушундай кыйынчылыктар болот. Турциянын сага жаккан, анан жакпаган жактарын бөлүшө кетсең, кайсы жактары жагат? Жакканы мага природасы, мындай парктары бар. Негизи эле Турция шаары, Турция мамлекети мага аябай жагат. Жүрөгүмө жакын десем болот. Культурасы да аябай сонун, адамдар да аябай эң сонун десем болот. Мындай алар мындай ачык болушат, эмоционалдуу болот. Жакпаганы эң мындай өзүм у меня же
азиатский внешность. Кээде чинсиңби кореецсиңби деп кээде блин ошо аябай жакпайт да. Жолдон кетип барат эле жаштар эле о Корея депчи, Жапон депчи, анан кээде жооп берип коесуң аньонгхасео депчи. Япончо, корейчеби? Атайын жаттап алгам корейче, япончо. Негизи азиаттарды көбүнчө ошо Япон, Корей деп көп айтат. Анан мен так көзүм жымышык болгон үчүн көп айтышат Япон, Корей деп. Бирде жана саат кулеси барго, борбор центр жак. Ошол жакта жүрсөм, бир япон келип алып, мага япончо сүйлөп атат да. Же Корейби, Корей эмес, ошо Япон деп эле ойлодум да. Япончо сүйлөп атат. Кыз экен. Түшүнбөй эле I don't understand you десе карап туруп кетип калган. Ошол сыяктуу негизи башында мага жагып аткан экен корейлерге аябай мындай алардын да культурасы жагат да магачы. Анан башында корейсиңби десе мынтип күлүп койчумун да, анан уже бияка келгенде патриот болуп кетесиң да, кыргыз болгон үчүн. Анан өткөн сайын мындай мен кыргызмын деп баштайт экенсиң да. Анан кийинкилери жакпай эле мага корейсиңби, жапонсуңбу депчи. Башында айтса мындай күлүп, жакшы, позитивный кабыл аласың. Анан кийин эле кайра айта берген үчүн тажап мындай сага жаман көрүнүп баштайт да, жаман угулуп баштайт антип сүйлөгөндөрү. Анан кээде туруктарга жооп бергиң келет да, сен арабсыңбы депчи. Алар деле окшоп бири-бирине да. Булардын азиат болсо эле мындай Япония, Китай, анан Корея эле да. 3 эле страна уже азиат болуп эсептелинет да, мындай Средняя Азия, мындай Азияга кирбегендей эле да. Ошонусу жакшы. Өзүңү Айдай эми азыр сен туризм бөлүмүндө окуп атасың, туризм иштетмечилиги бөлүмүндө окуп атасың. Биринчи курссуң. 10 жылдан кийин өзүңү кандай көрөсүң? Мындай кандай Айдай элестетесиң? 10 жылдан кийин Айдай каякта жүргөн болот, эмне кылып аткан болот, эмне иштерди кылып аткан болот? Аябай сонун суроо негизи. 10 жылдан кийин мен уже универди бүткөн болом ал убакта. Негизи туризмге кээде ойлойм да, туризм тармакка да эмес, башка тарапка да кетип көрөм депчи. Мисалы стюардесса же болбосо өзүм бизнесимди эле ачып көрөм. Же тоже туризмге да кетип көрүшүм мүмкүн, туроператор ушундай. Сонун 10 жылдан кийин мен азыр кандай болсом, 10 жылдан кийин мен мындан дагы акыл эсим өскөн адамды элестетем да. Эң негизгиси ошол го дейм. Ушул эле эмеге аң сезимге калбай. Дагы 10 жылдан канчага чыгам мен? 29-30га чыгып каласың. Анда күйөөгө тийген болом, мен ошол убакта үй бүлөлүү болом. Күйөөгө тийерден берирээк өзүңдүн жумуш ордуңду тапкан болосуң деп эсептесек болот. Бутка турган айым болом деп ойлойм. Өзүм бизнесим, өзүм машинам, өзүм квартирам. Короче, бутума туруп анан күйөөгө тийгим келет. Ошо көбүнчө эле ошондой болот го. Анда 10 жылдан кийинки Айдайга салам жолдоп кой. Может 10 жылдан кийин өзүң кайра көрөсүң, ушундай кыз болгон экен. Салам Айдай. 2024 жылда. 10 жылдан кийинки Айдайга менден дагы салам. Күлөт атпаш керек, ушундай сөздөрдү айттым. Ооба. Алдыга жылып, алдыдагы Айдайды көрүп көрдүк. Өзүнүн жумуш ордун, түбөлүк болочокто жубайын таап, өзүнүн ордун таап, жумушун таап иштеп аткан Айдай болот экен. Бирок артка кайтып көрсөк кайрачы, 5 жыл мурунку Айдайга кандай кеңештериң берет элең? 5 жыл мурун биз 7-8 класста окуп аткан мектеп учурубуз болот да. Жаңы 7-8? Мен оюмча ошондой. Жаңы мындай өзүбүздү таанып, өзүбүздү адам катары кабыл алып, окуш керек деген, билим алыш керек, келечек, кесип, үй бүлө деген мындай жаңы түшүнүктөрдү ошол маалда алып баштаган болобуз да. 5 жыл мурун 2019-жылдар экен. 9-класс болуп калды ушундай. Ошол Айдайга кандай кеңештериң берет элең? Башында айтып кетпедимби? 1-класстан баштап 11-класска чейин мектеп өтөм депчи. Анан 5 жылдагы мурдагы Айдайга эме деп айтмакмын. Мет сеники эмес депчи. Ага даярданбай эле кой, биология менен химияны мындай кое тур депчи. Англис тил үйрөн демекмин. Жеке эле англис тил эмес, түрк тили, французский тилдерди үйрөн демекмин. Жана китептерди көп окуп,
ОРТга даярданбай эле кой деп аябай өзүмө мындай кеңеш бермекмин да. Анткени деген 11 класста аябай гана стресс болдум. Аябай башың айланып ооба. Негизи ата энем дагы бир аз давление алып койду да десем болот го дейм. 5 класстан баштап 11 класска чейин сен ОРТдан 180 баллдан өйдө ал деп ушундай болду да. Анан мен ичимде дагы блин албай калсам эмне болот деп мындай стресс болдум да. Анан балким ошол убакта айтсам, Айдай сен ОРТга даярданбай эле тил эле оку, баары жакшы болот депчи, сен балким ал Айдай эмне башкача болмоктур да. Ушундай көп өзүң кыйнабам да, өзүңдү кыйнаба деп. Ооба. Главный тилдерди оку, өзүңдү китеп оку, жанагындай подкасттарды окуп, курстарга бар. Би гана эмес, башка курстар да бар да. Башкаларга да бар демек. Өзүңө жакшы кеңештерди айтмак экенсиң. Мындай убакыт артка жылгынса кайра эле Турцияны тандап ушул жака келмексиңби же Кыргызстанда калып же может башка өлкөгө кетмексиңби? Азыркы акылың менен 5 жыл артка болсоң. Азыркы акылым менен мен все-таки чет өлкөгө демекмин да. Анткени Кыргызстандан калсаң все равно чет өлкөдөгүдөй сен опыт ала албайсың да. Мисалы сен Кыргызстанда жүрсөң сен ата энең колундасың, сен ата энеңдин жанында болуп эле ошентип эле өспөй каласың да. Мен мисалы азыр уже 2-жыл болду Измирге келгеним. Азыркы Айдай биякта Айдай башкача да. Караколдогу Айдай мындай башка. Аякта кичинекей кыз да, ата энесинин жанында жүргөн, эркелеген. Көйгөйлөрдү ойлонбогон, жатакана, тамак, акча деген проблемасы жок. Акчаны бир айга жеткиришиң керек, тамак жасап өзүңдүн багышың керек. Ушундай ойлор болбойт да. Кыялы да башкача Караколдогу Айдайдын. Мындай айтканда баары чет өлкөнү тандамаксың, анткени чет өлкөдө жөн эле билимди албастан жашоонун сабагын аласың, мындай университеттен эле билим алып койбостон жашоодон да сабак аласың, өзүңө багышты, акчаны бөлүштүрүштү. Биякта кандай адамдар бар экенин дагы билесиң, жаман адамды да көрөсүң, жакшы адамды да көрөсүң. Досторду табат экенсиң. Аябай гана сонун. Акты ак, караны кара деп өзүнчө бөлүп мынтип, могул жакшыны кылыш керек, жамандан арылыш керек. Характериңди дагы өзгөртүшүң керек экен кээ бир убакта. Ооба. Кээ жерге чыдамдуу болуш керек деп. Ушул сөздөрүңө кошулам. Чын эле чет өлкөдө окуганда билими жагы дагы жакшы. Кээ бир университетке карайт да. Мисалы Кыргызстанда деле кээ бир университеттер биякта университеттерден жакшы сапаттуу билим бериши мүмкүн, ал талашсыз. Бирок сен биякта ата энеңен, үй бүлөңөн, жакындарыңан бөлүнүп чыгып, жаңы бир чөйрөгө келесиң, эч ким өзүң тааныбаган адамдардын арасына, даже өзүң тааныбаган жерлер. Жаңы жашоого келесиң. Жаңы жашоо, жаңы улуттар. Жаңы китептин барагын ачып аткансың, ошону жазасың. Башка жактан башка жака келип, жаңы китебиң барагын жазып баштайсың. Анан университеттен эмес, жашоодон да сабак алып, жана сен айткандай өзүңдүн курсагың багып, акчаны бөлүштүрүп, адамдар менен туура мамиле кылганды үйрөнүп, кээ бирки адамдарга көз жумуп, мындай мүнөздөрүң да өзгөрүп, мындай өзүбүздүн тилин айтканда бышасың да, жакшы. Таанышканыбызга кубанычта болдук, Айдай. Бул бөлүктө болсо бири-бирибизге суроолорду даярдап келгенбиз. Айдай дагы мага өзү каалаган темада 5 суроо даярдап келген. Мен ал суроолорду билбейм. Азыр берет суроолорду. Мен дагы Айдайга каалаган темамда өзүм сурагым келген 5 суроо даярдап келдим. Ошол суроолорду азыр мен Айдайдан сурап баштайын, Кеттик. Биринчи суроо Айдай сага. Сен үчүн кайсынысы дагы маанилүүрөөк? Акчабы, атак даңкпы же сулуулукпу? Атак даңкты кандай түшүнөсүң? Атак даңк дегенде мындай кандай түшүнөм? Популярдуулук десем болот да. Популярдуулук. Акча, популярдуулук, анан сулуулук, мен үчүн акча деп ойлойм. Эң биринчи оюнда. Эң биринчи. Анткени деген акчаң болсо, сен сулуулук деле болушу мүмкүн да. Анткени косметика сатып аласың, операция кылып аласың, жактырбаган нелериңди эме жасатып. Популярда болуп кетсең болот десең?
Ну да, ооба. Ну мен үчүн популярдуулук аябай деле жашоомдо ойнобойт да. Анткени мен мындай центр внимания ушундай нерселерди көп жактыра бербейм да. Мындай жөн эле өзүм эле жүргөндү жакшы көрөм да. Тынч жашаганды жакшы көрөт Ооба, экенсиң да. интровертмин мен. Вот. Биринчи орунда акча экен, экинчи орунда атактан анча маанилүү болсо экинчи орунга кайсыны коесуң? Экинчи Сулуулукту коюп сулуулук, атасың, мындай сулуулук деген көбүнчө аялдарга таандык, көбүнчө аялдарга таандык болгон сапат да. ооба. Демек биринчи орунда сен үчүн акча, анан сулуулук, анан атак экен, Ооба. Жакшы. Экинчи суроом Айдай сен үчүн. Измирде сага эң көп жаккан жер кайсы? Бир жерди айтышың керек. Эң көп кайсы жер жагат сага? Парк же көчөбү? Мындай эс ала турган жер деп түшүнсөң болот. Аа. Мисалы телеферик же Фоча, Чешме, ошого окшош жерлер эң көп сага жаккан жер кайсы? Мага Инжир-6 аябай парк аябай гана жагат. Ичинде мындай аябай чоң да парктарычы. Розовый эмне деп коет? Фламинго. Фламинго бар аякта. Сүрөткө түшсөң да аябай сонун. Экинчи мага Чешме жагат, баягыда барып келгенбиз. Аякта аябай кооз. Грецияга жакын тарабы, мындай Греция көрүнүп турат экен го тияктан аралдары. Ооба. Экинчи Чешме жакын, үчүнчүчү? Үчүнчү Үйүм жагат деп койбойсуң? үйүм жагат. Жок, ушул жер жагат. Телеферик. Телеферик жагат мага. Телеферик бирок чын эле кооз экен. Мен биринчи жолу келип атам бияка. Измирдин эң эле бийик жери ушул жер болсо керек, Ооба. Негизи эле Измирдин ушул кооз жерлери ушулго дейм. Инжир-6 паркы, телеферик. Жакшы. Үчүнчү суроо. Жакында Кыргызстанга кетебиз, Кыргызстанга барабыз деп баарыбыз күтүп, дал силер билеттерди алып коюпсуңар уже? Ооба, жибатыбызды алып алганбыз уже. Уже билеттерди алып даярданып отурабыз, Кыргызстанга кетебиз жакында деп. Кыргызстанга барабыз деп даярданып күтүп отурабыз. Кыргызстанга барганда эмнелерди кылам деп ойлонуп атасың? Эмне кылам деп пландап атасың? Эмнелерди кылам деп ойлонуп атасың Кыргызстанга барганда? Мисалы мен Инстаграмга чыгарып койдум эле, Кыргызстанга барганда манты жейм, тамак жейм, антем мынтем деп. Ошол сыяктуу сен Кыргызстанга барганда ойлонуп атсаң керек. Биринчи барганда мону кылам, мындай кылам деп. Ошо эмне кылгың келет? Кыргызстанга барганда ошолорду бөлүшсөң. Пландардын баарын ежедневникке жазып койгом. Аяктан где-то 6 же 7 пункттар бар болуш керек. Арасынан айта кетсем, аябай комуз үйрөнгүм келип атат мен. Курска барып, хотя бы дегенде бирге үйрөнүпчү. Анткени жанагындай мероприятиялар болгондо дайыма казактар домбурасы менен чыгат да. Анан эмнеге кыргыздар бизде бир да комуз черткен жок депчи деп ойлойсуң. Анан ошон үчүн комуз үйрөнгүм келет. Экинчиден Үскөлгө барып, Үскөлдөн эс алып, Үскөлдүн абасын жыттап барып эс алгым келет. Дагы үчүнчү бул бир турга баруу. Билбейм, Кыргызстан болобу, башка чет өлкө болобу, бир турга барып келсем деген планым бар. Саякат кылып турга. Кыргызстан ичинде элеби же Кыргызстандан сырткары чыгыппы? Мисалы Казакстанга, Өзбекстанга же? Акчага карайбыз. Бирок Кыргызстан ичине деп көбүрөөк каалап атасың, тиктоктордо аябай көп чыгып атат турлар депчи. Ушектен четинде да Аларчага бара элекмин, мисалы, ошолорго барып көргүм. Мен да Аларчага бара элекмин, Баткенге бара элекмин, Ошко бара элекмин. Өзүм сонун мындай. Үскөл менен Бишкекти эле көрүп башка Үскөлгө мен бир жолу эле баргам. 2 күнгө баргам тур менен. Бирок барганда 2 күн катарынан жаан жаап, күн бүркөк болуп тура берген. Кыргыз үйдө жатып анан кайра кетип калганбыз. Башка областтарга барып көрүп турмун, бирок барганга кетип калгам. Ошо мен Ошко баргым келип жүрөт эң көп. Ошко мен бир жолу эле барып, кечинде эле Сулайман тоого барып чыгып кара келе бергенбиз. Ошко бир таанышыбыздыкына 2-3 күнгө барып, мындай Сулайман тоону жакшылап көрүп, кафелерге кирип, элдерин, базарларын кыдырып, Оштун самсысын жеп. Ошо самсысы бир аз башкачабы деп ойлой берем. Мындай жагабы сага? Же жеп көргөн эмесмин. Ош самса жеп көргөн эмессиңби? Ош самса башкача дешет да, мындай бизкине окшошпойт депчи. Ош самса ар кандай жерде ар кайсы жерде ар кандай жасайт деп уккам. Бирок жеп көрүш керек барып. Ашлап жеп көрдүң беле? Ашлап жеп көргөн эмесмин.
Силер ош жака келгиле, ош жактан мен силерге самса алып берейин. Хорошо. Мен силерге барып ашлямпы жеп көлгө түшүп келейин анда быйыл жайында. Чын эле кел. Ооба биз ушинтип пландап атабыз. Караколдун эң биринчи Ашлямпы жеш керек. ой, Караколго барсаң сөзсүз ашлямпы жеп кетишим керек. Буюрса. Анан дагы эмне кылгың келет? Турга баргың келет, комуз үйрөнгүң келет. Иштейм. Анткени контрагымды төлөш керек, өзүмдүн буюмдарымды бир ошон үчүн Чыгашаларды жаап, эс алганча иштеш керек э. Еще жайлоого барам. 10 күнгө Жайлоого. биз жыл сайын жылкынын сүтүн ичип келебиз. Сөзсүз да. Сөзсүз. Ден соолук аябай сонун. Ошон үчүн мен оорубай элем. Оорубай чыктым десең, Кышы бою кыздар ооруп чыкты да. Аягында мен эле жүрөм, мынтип кыздар мага жолобогула депчи. Мен оорубайм деп. Жакшы. Жакшы экен Кыргызстанга барган. Гриптерге аябай жакшы. Ошентишет го, жылкынын сүтүн мындай лечение кылып, дарыга иччү мен чоң элем дагы көп. Ичиш керек экен. Бирок ичкенде аябай мындай даамы башкача деп кой. Башында окшоп отуруп ичесиң, анан кийин көнүп каласың. Жакшы. Буюрса Кыргызстанга барган аз эле калды. Буюрса максаттары, пландап күтүп жүргөн нерселериң буюрса аткарылат экен, жакын 1 айдан ашыгыраак убакыт калды. Жакшы. Эми башка мындай суроолорго өтөлү. Адамдагы сага эң жакпаган сапаттар кайсыл? Мисалы адамдан эң көп кайсы сапаттарды жаман көрөсүң? Ойлонуп көрбөптүрмүн, бирок азыр ойлоном. Андан хитрость болот го. Кыйтырлык. Кыйтырлык. Сага карап туруп сени мынтип алдап кеткендерчи, мынтипчи сени бурап кетет го. Ошондой адамдар аябай жакпайт. Манипулятор деген адамдар эле жакпайт. Тоже ошого окшошуп кетет экөө тең. Дагы эмне? Бетке карап туруп алдагандарды жакпайт. Ошондой көп көрөм негизи. Эки жүздүүлөр, алдамчылар, ооба. Ошолор эле жакпайт го. Мен негизи көп көңүл бура бербейм мындай нерселерге. Адамды кандай болсо ошондой эле кабыл алып өткөнсүң. Эгер мага жамандык кылса, мен унчукпай эле мынтип кетип калам да. Башымды ооруткум келбейт да. Кыздар айтып беришет, сен айтпайсыңбы деп, ичиңде болгон нерсени мага айт депчи, мен сага эмне кылдым деп. Анан айта баштайсың да, сен мындай кылдың депчи. Баягыда мүнткенсиң, анан анткенсиң деп. Ошо негизи ичиме катканды, ушундай ичиме каткан адамды да айта бербейм. Жакшы. Көбүнчө ошо кыйтыр, манипулятор, анан эки жүздүү адамдар жаман көрөт экенсиң. Бирок көп деле маани бербейт экенсиң адамдардын эмесине, ал жакшымы деп. Негизи ошондой адамдардан алыс жүрөм да. Жакшы. Акыркы 5-чи суроо. Башка улуттарга турмушка чыккан кыздар тууралуу кандай ойлойсуң? Алар туура кылышабы же туура эмес кылып атышабы? Ошо башка чет өлкөлүктөргө турмушка чыгып, чет өлкөгө кетип калгандар боюнча кандай ойлойсуң? Оюң кандай? Жакшы эле карайм. Кыргыз кыздар негизи эгер адамды сүйсөң, бул сенин адамың болсо, почему нет да? Терс караштан эмесмин да. Туура эле ойлойсуң, Туура эле ойлойм. Кыргыз балдардан сага мындай ар бир улуттун өзүнө тандык болгон немелери болот да, сыпаттары болот. Мисалы кыргыз балдардын, кыргыз эркек балдардын, кыргыз аялда кыздардын өзүнө тандык сыпаттары болот. Түрктөрдүкү өзүнчө бир эмеси болот, адамдык сапаты, мүнөздөрү болот. Башкалардыкы башкача болот. Сага кыргыз балдардан кайсы сыпаты эң көп жагат, кайсы сыпат эң көп жакпайт? Ошо суроого кошумча айта кетейин. Кыргыз балдар Эң көп нелери жагат? Кандай сыпаты болот жагат кыргыз балдардын? Кыргыз балдардын мындай аялга кылган мамилеси жагат. Баардык эле эркектер жакшы мамиле кыла берет, бирок эң жакшы айтсам Эң жакшы мамиле кылгандары жагат, аялга кылган мамилелери. Билбейм, кийинки күндөрү Инстаграмдан, ТикТоктон, короче, кыргыз балдарды мындай, СНГшный балдарды мындай терс жагынан көрүп атам да, ошон үчүн азыр
бир аз мындай ойлонуп калып атам да, эмне бар депчи. Оратасыңбы? Ооба, аялды өлтүрүп коюп, бычактап коюп, Ошондон кийин мен дагы суроо кылып атат да. Ошо. туура эле ал ойлонуп мындай андай кылган аябай жаман нерсе да. Ооба. Анан чын эле мен деле кыз болсо мен деле ойлонуп көрмөк нерселер бар. Чын эле кыргыз балдар баары ушундай болсо кандай болот кийин келечекте деп. Даже мен өзүм карындаштарыман корктум. Мисалы 3 карындашым бар. Ошого коркосуң да баары акыркы окуяларды угуп алып, ошого коркпосоң деле мынтип ойлонуп калганың өтө деле жаман нерсе эмес, жакшы деп ойлойм. Ойлонуп, эки жагын карап, Негизи кыргыз балдар жакшы ооба, негизи кыскача айтканда анча мынча эле жамандар бар, баардыгы. Ооба. Жакшы, чоң рахмат суроолорго. Арлен, сага 5 суроом бар. Эң оңоюнан баштайын. Жакынкы келечекте кандай хоббилериңди үйрөнгүң келет? Жаңы хоббилердиби? Ооба. Кандай хоббилерге пландаштырып атасың? Жана сен айткандай эле Кыргызстанга барганда мен дагы комуз үйрөнгүм келип жүрөт. Анткени сен айткандай эле мындай эл аралык топ мындай чогулуштар болуп калса, улуттар аралык чогулуштар болуп калса, башка улуттар, мисалы казактар же башкалар өзүнүн улуттук аспаптарын алып келип, элдин көңүлүн буруп, чертип, таанытып берет. Кыргыздардан тилекке каршы жок да андай. Мындай баары комуз чертип турса, кыргыздар четте жөн эле карап турганы өкүндүрүп атат. Ошого Кыргызстанга барганда комуз үйрөнүп, жок дегенде 2-3 күн үйрөнүп, комуз алып, ошол музыкалык аспапты үйрөнгүм келип жүрөт. Мен бир да музыкалык аспапты ойногонду билбейм. Ошондо ойногум келип жүрөт. Анан дагы бир келечекке болгон дагы бир хоббим десем болот. Мындай толук кандуу жумуш деп айта албайм аны. Хобби катары актерлук жагын алып кетким келип атат да. Мындай актер болуп, кинолорго тартылып, жакшы ролдорду аткарып, баардыгын эле актер кылып эмес, жеке иштеримди башкарып кылып, убакыт болгондо жакшы бир сунуштар түшүп калганда актерлучулук кылып коюп, ошондой немелерди хобби катары киргизгим келип атат. Сен театрга катышып атпайсыңбы? Сага кандай ролдорду аткарган жагып атат? Театрга катышып атам. Акыркы жолу мен жана мындай түркчө айтканда кеко деп коет. Бизде кыйкен деп коебу. Мындай жаман баланын ролун аткардым да. Көчөдө жүргөн, чачын жасап алып, кыздарга барып жүргөн, мындай жаман баланын ролун аткардым. Жакшы эле аткардым. Күлдүк, күлкүнчүү комедия оюн болчу да. Күлкүнчүү болду деп мындай жакшы эле отзывдарды уктум, бирок мен өзүм андан мындай комфорт сезе алган жокмун. Тезирээк бүтсө экен ушу, тезирээк эме кылсам экен деп мага терс роль сыяктуу сезилип, мындай кыйналдым да. Бирок бизге аябай жакты. Сага өзүңө жагып аткандай болду да эмнегедир. Сонун аткардым биз. Жакшы аткардым деп айтып калган, бирок мен өзүмө ошол ролду ойногон жаккан жок. Андан мурунку Люка деген оюн ойнодум эле, бир бай аялдын үй кызматчысы болуп. Ошол ролум мага жаккан. Сумуляга болуп. Сага жардам берип, ал дагы драма оюн болчу, бирок күлкүнчүү аткардым. Бирок ошентсе дагы мага ошол ролум жаккан да. Анан мага көбүнчө комедияга караганда драма оюндарды ойногон жагат, мындай серьезный оюндарды ойногон жагат. Ошол Лука оюндарын ойногон сыяктуу ролдорду ойногон жагат. Анткени элди күлдүрүш кыйын, капалансыш, мындай оюндун баштап музыка башталганда эл өзүн даярдап баштайт экен да, ошого азыр ушундай оюн экен деп маанайын түшүрүп, башкача көз караш менен карап, анан акырын элди драмага киргизсең болот экен. Күлдүрүш кыйыныраак болот экен. Ошого анын үстүнө күлдүрүш эмес, мага мындай элди ойлонто турган, керек болсо ыйлата турган ролдорду ойногон жагат. Жакшы. Экинчи суроом. Жашооңдо эң маанилүү жетишкендик эмне? Эмне деп эсептейсиң? Жана эмне үчүн? Быйыл 19-дамын, 20-га чыгам быйыл. Анан мен ойлойм, жашоомдо эң маанилүү жетишкендик деп деген жетишкендикке жете элекмин азыр деп.
аны мен буюрса алдыда жетиштим деп айтам деп. Бирок ушул убакка чейин жөн эле жашап келбедим. 20 жашка чыкканча жөн эле эки кол муртума тыгып алып, оозуму ачып жүрбөдүм деп анан үйрөн kg'ni ачканым. Мындай өзүмө мындай галочка болот да, бир нерсе кылдың депчи. Эл үчүн, студенттер үчүн, даже өзүң үчүн, өзүңү финансылык жактан камсыздап, анан өзүң дагы ошол эле учурда элге маалыматты бөлүшүп, которуп атып, аяка котормолор чыгарам да, көбүнчө интернеттен маалымат алып которуп, жасап чыгарам. Анан өзүң ошону жасап атканда өзүң акылыңа кирет ошо пайдалуу кеңештер. Ошо үйрөн kg деген баракчаны иштетип, ошону чыгарып, элге дагы, өзүмө дагы пайда алып келип атканыма азыркы жашыма чейинки маанилүү жетишкендигим деп ойлойм. Бирок жашоом боюнча эң маанилүү жетишкендигим деп буюрса анын келечекте дагы алдыда жасайм деп ишенем. Эми сонун үчүнчү суроом, бул жашоодо кандай кыйынчылыктар жана кыйынчылыктар сени күчтөндүрдү же инсан катары өзгөрттүбү? Кыйынчылыктар Кыйынчылыктар сени инсан катары өзгөрттүбү? ооба, кыйынчылыктар менин оюмча баардык эле адамды өзгөртөт да. Ошо именно кайсы окуядан кийин Мындай сени өзгөртүп калды? адамдар алсыз эле болуп, жанагы кыйынчылык болгондо дары ичип алып, өзүнө суицид кылып, бир нерсе кылбаса эле көп кыйынчылыктар адамды өзгөртөт, көзүн ачат деп эсептейм. Анан менин жашоомдо кыйынчылыктар көп деле болгон жок, Кудайга шүгүр. Кыйынчылык болбой эле койсун. Бирок анча мынча болгон кыйынчылыктар мени артка тартпай, наоборот, алдыга жылжышыма жардам берди да, аракетчил болуп түртүшүмө. Эгер ал кыйынчылыктар болбосо, мен ал нерсе көп ишти кылмак эмесмин. Мисалы үчүн, биз эми аябай миллионер эмеспиз, баарыбыз эле орто үй бүлөдөнбүз. Анан бирок мен чет өлкөдө окугум келген, сонун жакшы кийимдерди кийгим келген, жакшы телефон алып, жакшы китептерди окуп, мындай өзүмө керектүү нерсени өзүм камсыздагым келген үчүн мен көп нерсе жасадым да. Мындай жана эң биринчи очередде акча болду. Акча табышым керек, жакшы туура жол менен акча табышым керек, өзүмө ушул нерселерди кылышым керек деп. Ошол жетишпестиктер, кыйынчылыктар мени жакшы бир нерселерди жаратышыма, жаратмандык кылышыма түрткү боло алды. Андан сырткары дагы эмнелерди курсом болот? Башка айта турган нерсем жок экен, ушул эле. Кыйынчылыктар мени ошо көп нерсе кылышыма жардам берди. Эгер кыйынчылык болбой, мындай комфортто эле жүрүп, баардыгы жетиштүү болсо, акча десең акча, кийим десең кийим, аяка барам десең аяка барасың, бияка барам десең бияка барасың, баары жетиштүү болуп, оозуңан чыккан эле кылып турсаң, анда мен ошо комфорт зонада жүрө бермекмин деп ойлойм да. Эч нерсе кылбай эле, үйрөн kg'ни ачпай эле, влогторду тартып, акча таап, наркы берки кылып, жаратмандык кылбай эле, жөн эле ошо ата энем акчасы менен же бирөөнүн акчасы менен жүрө берсем, мен ошо көп ишти кылбай эле жүрө бермекмин да. Ошого кыйынчылыктар, жетишпестиктер, талап кылган муктаждыктар мени көп нерсе жасашыма жардам берди. Жакшы. Төртүнчү суроом. Сен үчүн бактылуу болуу эмнени билдирет? Жана бул абалга жетүү үчүн кандай кадамды жасайсың? Сонун суроо экен. Мындай сенин суроолоруң терең, жан дүйнөңдү чукулай турган суроолор экен да. Титиреп ишип кеттим. Самал болот, сот болот деп. Бактылуу болуш үчүн мындай көп айтат го, ички жан дүйнөңдүн тынчтыгы бул бактылуулук деп. Сен азыр бактылуусуңбу? Мен бактылуумун деп айтам. Бактылуумун. Анткени адамда миллион акчасы болсо деле, китептерден окуп, элдердин угуп калышыбыз боюнча эле биз эми эле 20-га чыгып атабыз, көп жашоонун тажрыйбасын ала элекпиз, бирок угушубузга, анча мынча тажрыйбабызга таянып айтып көрсөк, ошол бактылуулук жан дүйнөнүн тынчтыгы да. Мисалы сенин миллион акчаң болсо деле, заңыраган үйлөрүң, ушунча нерселериң болсо деле, сенин ичиң тынч болбосо, биягыңда өйүп турган жараң бир нерсең болсо, сен өзүң бактылуу сезе албай, дайыма нааразы болуп жүрө бересиң да. Сен эч нерсең жок болсо деле, биягың тынч болсо, көөдөнүң ток болсо,
анда сен бактылуумун деп айта аласың деп ойлойм да. Ошого бактылык мен үчүн жан дүйнөнүн тынчтыгы, мындай өзүңө кабыл алып, спокойный болуп, барга шүгүр кылып, жок нерсе болсо Кудай буйруса болот, Кудай буйрубаса болбойт деп баарын Кудайга тапшырып, жан дүйнөңө тынч койгону, жан дүйнөң тынч болгону мен үчүн бактылуулук деп ойлойм. Андан сырткары жакшы досторум бар, ата энем бар, бир туугандарым бар, баары аман соо. Кудайга шүгүр, кусагыбыз ток, заманыбыз тынч. Мисалы согуш заманында туулуп калсак азыр биз эмне кылмакпыз? Мынтип өнүгүп өсүп биякта турсуп, кара курсагыбызды ойлоп, тынч болсун деп жүрмөкпүз да. Ошого заманыбыз тынч, сонун заман жашап атабыз. Анын сонун жерлерде окуп атабыз, сен, мен, досторубуз баары. Кандай гана мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Мүмкүнчүлүктөрүбүз көп. Мындайча айтканда, ушул убакка чейин каалаган нерселерим дээрлик баары болду да. Акыркы ушул жылы баардык нерсем орундалып бүтүп атат. Мисалы телефон алам дедим, телефон алдым. Чет өлкөгө чыгып окуйм дедим, окуп атам. Мисалы Турция деген эле сонун өлкө, каалаган нерсени көрө алсаң болот. Тоо десең тоо, деңиз десең деңиз. Башка бир шаарга барсаң Европага баргандай болосуң. Башка жакка барсаң, дагы башка жакка баргандай болосуң. Кыскасы мүмкүнчүлүктөр аябай көп да. Ошого каалаган нерсең баары орундалып атат. Ден соолугуң чың, мүмкүнчүлүктөрүң көп. Биякта карасаң да кара, сонун кооз жерде азыр экөөбүз сонун болуп отурабыз. Панорамада Маектешип коюп, көйгөйүбүз деле мындай түшүбүзгө кирип, түн уйкусу бузган көйгөйүбүз деле жок. Кудайга шүгүр да. Ошого жан дүйнөңүн тынчы, биягың ток болгону, бейпилдикте болуп турганы бактылуулук деп ойлойм. Анан азыр өзүмү бактылуумун деп эсептейм. Бактылуумун, ооба. Бактылуу. Сенчи бактылуусуңбу? Ооба, мен да бактылуумун. Сен айтканыңдын баарына кошулам, ооба. Ушунун баарына берип аткан мен ата энеме да рахмат айтып кетким келет. Анткени ата энем болбосо бул нерсени көрбөйт да болчумун. Ооба да. Окууга мага ушундай шарттар коюп берген, бүт окуума төлөп берген, мага мотивация берип турган ата энеме аябай рахмат айткым келет. Ошо 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин балким ошону 3 эсе же 1000 эсе кайтарганга Аракет кылабыз, кылам. Албетте ата энебиз болбосо, бизди колдоп турган жакын туугандарыбыз болбосо, жакындарыбыз, досторубуз болбосо, бул нерселер вряд ли колубуздан келбек да. Алардын колдоосу менен, жардамы менен дайыма кылгыбыз келген нерсеге мындай алар бизди көтөрмөлөп атат да. Баардык күчүн, акчасын, немесин жумшап, өзүм жебесем да балам жесин деп эме кылып атканы бир эсе сүйүндүрсө, бир эсе бизди алдыга түртүп атат да. Ошо ата энем үмүтүн актайын деп. Суроолор бүттүбү? 5-суроом калды. Бул дегенде 5-класс 6-класс снятие деген эже бар болчу. Ошол эжебиз логика да. Логикалык суроо. Ооба, логикалык суроо берген. Чарльз Дарвинди билесиздер? Чарльз Дарвин ким эле жанагы химия, биология. Ооба, биологияда жана адам маймылдардан эволюция болгон дегенчи, Ошол киши айтканбы? Да, ошол. Анан Чарльз Дарвин ушундай бир комнатада отурат да. Анан сулуу болгон айым кирип келет. Силер ошол кыз айтат да, Дарвин, сен адамдар маймылдардан жаралат деп айтат дейт да. Аял Дарвинге айтыптырбы? Ооба. Сурайт. Сурапты, жаралганбы деп. Жаралганбы деп сурайт. Анан адамдардын баары маймыл болсо, мен кандай маймыл болгом дейт да. Анан кандай маймыл болгон? Мындай суроом такыл калды. Жок, мен түшүнүгүм боюнча мындай, Чарльз Дарвин бир комнатада отурат. Анан бир жакшынакай сулуу кыз келип, адамдар маймылдан жаралган болсо, мен кандай маймыл болгом деп сураптыр, Логикалык вопрос, мындай жөнөкөй вопрос, логикалык. Мен оюмча, сен маймыл болгон эмессиң, сен ата бабаларың маймыл болгон, анан маймыл мынтип адамга айланып калгансың, сен маймыл болгон эмессиң деп жооп береби? Жок, дагы ойлонуп көрсөң. Мен кандай маймылдан болгом? Кыз маймылдан болгомбу?
Дагы мындай жакындап атасыз. Сулуу маймыл болгонбу же? Ооба, ооба. Сулуу. Чарльз Дарвин, короче, этот монтип жооп берет го, знаете. Э. Сен эң сулуу эме маймылдардан бири болгонсуң депчи Аа. жооп берет. Ошо. Жакшы экен, э? Ооба. А сен адам маймылдан жаралганына ишенесиңби? Мурун ишенчүмүн, бирок жаш өткөн сайын все таки Адам и Евадан жаралган деп Диний ишенем. түшүнүктөргө ишенип баштайт экенсиң. Анткени билбейм, азыркы маймылдарды карасаң, эволюция болбой эле да, бизге окшобой эле да. Анан мындай логически ойлонсоң деле булар азыр бизге адам болуп калмак да. Анан биздин ата бабаларыбыз все таки адам болгон. Анан биз адамдан Мен дагы ошентип ойлойм да. Адам маймылдан жаралган болсо, анда эмнеге азыркы маймылдар адам болбойт деген суроо келет го. Көп жактан окуп калам ошону. Мен дагы ошо диний түшүнүктөргө адам топурактан жаралган, анан Кудай топурактан жараткан, адам ата обо эне деп жаратып, ошонун урпактарыбыз дегенге ишенгим келет. Бирок жашоодо биз билбеген, биз мындай түшүнө албаган нерселер көп го. Мисалы бир жерде теория түрдө айтылат, бирок адамдын акылы жетпейт, ишенгиси келет, ишенет. Менин оюмча логически ойлонуп көргөндө деле маймылга караганда ошол мындай туурараак сезилет да, ошого ишенем мен. Адам ата обо энеден жаралганыбызга ишенем. ошо мындайды байкадың беле? Адамдар жаралганда эле тээ илгери эле Кудай деп жашайт. Бүт адамдарды мынтип бириктирген Кудай депчи. Ошону суроо бермей атып, ошо каяктан келди депчи. Ушул адамга Кудай бар экенин кайдан билишет депчи. Кандай ойлойсуң ошону? Башка диндерде кандай билбейм, ислам дининде пайгамбарлар түшөт да. Пророктор түшүп, пайгамбарлар түшүп, анан кандайдыр бир коомго ошол Кудай жөнүндө маалымат берет. Мисалы ислам дининде, мурун ислам дини түшүнүгү жок кезде Мухаммед пайгамбар төрөлүп, өсүп, анан ал Кудайга ага аян берет экен, Жебрейил периште келип, ага айтат экен ушундай Кудай деген бар деп, анан Куран түшөт экен. Мындайча айтканда, элчи, Кудайдын элчисин адамдарга жөнөтүп, Кудай бир адамды тандап алат экен, элчи катары. Өзүнүн сөзү адамдарга жетип турсун деп. Анан ошентип жетет экен да, ислам дини ошентип ошенткен экен. Андан мурунку мисалы Муса пайгамбар, Иса пайгамбар, дагы башка пайгамбарлар ошентип коомдорго түшүп, ошо Кудайдын сөзүн жеткирип турчу экен да. Анан менин оюмча, ошол пайгамбарлар аркылуу Кудай деген түшүнүк, Аллах деген түшүнүк адамдарга тарап жеткен деп ойлойм. Исламды уктайсыңбы? Башка диндерде деп, мисалы, шаманизм, теңиянса деген диндер болчу эле го, эң биздин биринчи диндерден. Алар кайдан билишти болду экен, Мүмкүн алар мындай күнгө деле көккө тиленишчү да мындайчы. Ошону Кудай дешиппи? Теңири. Алардын дагы өздөрүнүн түшүнүктөрү, немелери болсо керек. Ислам дининде ошо эме пайгамбар аркылуу тараган да түшүнүктөр. Башка диндерде билбейм кандай тараган Кудай деген түшүнүк. Тынчыраак жака эме кылып атабыз, көчүп атабыз. Үнүбүз жакшыбы, угулсун деп эле. Түшүп кеттик. Бул бөлүктө азыр оюндарды ойнойбуз, кызыктуу оюндар болот. Ошо кызыктуу бөлүк болот азыр. Жакшы бизге таанылуу. Сон экен да. Тоонун бөлүнүшү бар экен, тоо. Жак тынч экен, шамал да болбойт экен. Достор, бул бөлүгүбүздө болсо кызыктуу кылып, коногубуз үчүн дагы, Айдай үчүн да кызыктуу болсун деп сөздөр оюнун кылабыз. Бул жакта 11 сөз бар.
11 сөз бар. Айдай билбейт бул сөздөрдү. Мен даярдап келдим. Орусча айтканда кто я деген оюн. Мен киммин деп мисалы бул жакта бир сөз жазылып турат. Сен кармап турасың. Анан ар кандай суроолорду берүү аркылуу табасың муну. Мен адаммынбы, жаныбармынбы, өсүмдүкмүнбү, канаттуумунбу деп ар кандай суроолорду бересиң. Мен ооба жок деп анча мынча жардам берип эме кылам. Сен ошону табышың керек. Түшүндүңбү? ооба. Бияктан азыр каалаган сөзүңдү танда. Бирөөнү танда. Ток. Ооба. Так. Көрбөй туруп, мынтип ач бияка. Сиз көрөлү. Силер тура эле. Жок, мындайынан. Мындай. Токто. Камерага көрсөтөлү. Көрдүңөрбү? Камерага көрсөтөлү. Ушундай сөз. Ушундай сөз. Же башка кааласаң эме кармабай десе кармабасаң деле болот, удобный болушу. Хорошо. Суроолорду бере берсең болот. Мен жаныбармынбы же адаммынбы? Мен ооба жок деп эле жооп беришим керек да. Мен жаныбармынбы? Ооба. Канаттуусуң. Канаттуу. Чоң канаттуу же мындай кичинекейби? Орточо. Орточо. Түстүү же мындай күрөң элеби? Күрөң эмес. Күрөң эмес. Күрөң эмес. Зоопарктарда барбы? Мен зоопарктардан көргөн эмесмин. Барбы? Бар экен. Учабы? Учат. Учат. Мындай көрүнүш аяк коозбу же жөнөкөй элеби? Кооз. Аяк кооз. Куйругу узунбу же мындай кыскабы? Куйругу жок деле почти. Жокпу? Таусты ойлодук окшойсуң, Да, ооба. Зоопаркта ошол эле да. Африкада барбы? Мындай ысык өлкөлөрдө. Ысык өлкөлөрдө точно билбейм, бирок болушу мүмкүн. Эгер акта суу болсо эле. Суу болсо? Суу? Чымчыктардын суу жактырсың. Ой, эсебедейм. Чао. Ой. Бой узунбу же мындай кыскабы? Орточо. Жок, эме. Орточо болсо, курт курмуска жейби же мындай жырткыч эме? Жырткыч эмес, курт кумурска жейт, жем жейт, балык жеши мүмкүн. Чөп жейт. Чөп жейби? Коргоо эмеспи? Жок. Попугайчы? Жок. Сага жардам болсун, сууда жашайт көбүнчө. Өрдөкпү? Аккубу? Акку туура. Ачып көрсөң болот. Акку. Эсче мен скольный аккусу болом деп. Ушуну жанагы эме кошуп коюш керек экен. Скольный аккусу. Мен скольный аккусу болом деген. Кийинки сөздү тандап көрөбүз эми. Каалаган бир сөзүң танда дагы. Мындай, Жок, наоборот. Эме көрсөтөлү. Көрүндү жылса. Мейле жалы. Ой, адаммынбы же буюммунбу? Экөө тең эмессиң. Жаныбарбы? Жок. Адам буюм жаныбар болсо эмне? Планетабы? Жок. Эмне деп суроо берем сага? Мындай өсүмдүкмүнбү балким? Жакындашып атасың. Ташпы? Жок. Жок. Мындай существенный нерсеби мындай Ооба. жерде турат, Ооба.
Мөмөсүң, мөмө. Ушуну Жемишпи? сурадың го, жемишсиң, мөмө жемишсиң. Жемишпи? Ал жемиш биздин Кыргызстанда өсөбү? Өтө көп эмес, кээ бирки жерлерде, может, парниктерде өстүрөт, үйлөрдө өстүрөт. Ысык өлкөлөрдө өсөбү же Ысык өлкөлөрдө өсөт көбүнчө ооба. Африкада мындай мультфильмдерде көрчүк белек ошону? Мүмкүн. Мындай пальмада өспөйбү? Ой, эме бакта өсөбү же жерде өсөбү? Бакта өсөт. Өсөт, бакта өсө. Ысык болсо персикпи? Жок. Кандай бактарда? Мындай эмеде пальмадабы же Өтө чоң эмес бактар, кичинекей, орточо эле болот. Түсү тоголокпу же мындай майдабы? Тоголок. Чоң мындай? Чоң эле. Кокоспу? Жок. Бананбы? Тоголок болсо Банан сүйрүү да. ысык өлкөдө эмес. Арбузбу? Жок. Арбуз даракта өспөйт да. Турцияда да өсөт. Турцияда баары эле өсөт? Базарга кирип көрөйүн азыр базардан. Базарда эмне бар экен десек. Базарда барбы ошол нерсе? Бар. Турцияны көргөнсүңөр, сатып алып көргөнсүңөр? Толтура эле жолу көргөнбүз. Алмабы? Так, азыр бул жактан барсам. Эме, эмне болушу мүмкүн? Ойлонуп көрсөң жакшылап. Түсү фиолетовыйбы? Жок. Жемиш болсо таптуу эле го, таттуу Таттуу эмес, толук таттуу эмес, толук ачуу эмес. Орточо. Лимонбу? Лимон туура. Лимон болчу. Молодец, баарын таап атасың, Экөөнү алып салдың, Ооба, экөөбүз башка жака алып Эгер жаныбар кетсе, өсүмдүк кетсе, кайталанып келиши мүмкүн. Мисалы, өсүмдүктөн дагы бирөө келиши мүмкүн, жаныбардан келиши мүмкүн, адам келиши мүмкүн. Баарынан бирден болот деген түшүнүк жок да. Мен адаммынбы же өсүмдүкмүнбү? Адамсың. Адаммын, Адамдын эмесин ачыш керек да. Бул Кыргызстандагы адамбы? Ооба. Популярдуу адам, Популярдуу Кыргызстандагы адам. Ал музыкантпы? Музыкага жакыныраак. Музыкага жакыныраак болсо. Көп да аякта музыкага жакын. Мындай музыканы жазат, мындай. Ыр жазат. Муну ырдабайт, Ырдабайт, ыр жазат. Азыр тирүү? Жок. Тирүү эмес, Тирүү эмес. Ысык көл областынан төрөлгөн эмес беле? Ысык көлдө төрөлгөн эмес. Эмеде? Чүйдө эмеспи? Чүйдө төрөлгөн, Чүйдө төрөлгөн. Чүйдө төрөлсө кимдер бар? Төлөгөн Касымбек. Ал жазуучу. Ыр жазган эмес беле ал? Ырларын билбейм, көбүнчө жазуучу, чыгармаларын көп билем да. Чүйдөн жазуучу. Акын деп айтып койдум уже эле. Айтса албайбы акын? Билине эле турбайбы акын экенин ыр жазса. Акындардан кимди билем? Билген акынга айтып, может, туура келип калат. Кыргыз адабиятты 2 жыл эмгектеп элекмин ошондуктан. Тааныйсың бирок, Гүлжан. Гүлжан эжеке дейсиңби? Мен Алыкул Осмоновду билем. Таптың Алыкул Осмоновду. Чүлү.
үчүн скольдөмү деп сурадым да ошон үчүнчү. Скольдук да. Ысык көлдүк эмес го. Ысык көл деген ыр жазган. Ысык көл кээде тынчта кээде толкун деп. А бирок Скольдө жашабады беле. ысык көлдө жашаса эле ысык көлдүк эмес. Менин билишимче Чүйлүк Каптал-Арык деген айылда төрөлгөн да. Чүй областынын Кемин районунун Каптал-Арык айылы болсо керек эле. Скольдо жашабады. Сен ысык көлдүк эмес десе Алып Космосуна кайтып кеттиңби? Ооба, мен башында алып космок деп айтайын дегем. Мен жаныбармынбы же адаммынбы? Экөө тең эмессиң. Өсүмдүкмүнбү? Жок, Мен буюммунбу? буюмсуң. Буюм болсом, үйдөгү буюмбу же тыштагы буюмбу? Үйдөгү. Үйдөгү. Бирок тышка да коюшу мүмкүн адам калыбысына жараша. Столбу? Жок. Ал буюмду сен кухняга кое аласыңбы? Кое аласың. Ал буюмду сен колдоносуңбу? Мындай часто. Күндө колдоносуңбу? Ооба. Эгер күндө колдонсоң кухняга кое албайм. Стол. Эмес. Жакындап атасың бирок. Диванбы? Иә. Диванбы? Диван. Ай. Сразу бат эле таба аласың го. Ой. Көрсөт эле. Баары болду эми кайра кайталай турушубузда. Мен буюммунбу же өсүмдүкмүнбү? Буюмсуң. Буюм. Ал буюм деген кичинекей же чоңбу? Кичинекей. Ал үйдө турабы же иште турабы? Адам да турат. Үйдө, Жок, адам. Адам колдоно турган буюм Адам. да. Телефонбу? Жок. Ал буюмду деген прям күндө колдоносуңбу? Адамга жараша өзгөрөт. Кийимби? Жок. Эме? Телефон. Ал буюмду деген мындай бир жерге коюп кое аласыңбы? Мындай шкафка же өзүнүн эмеси барбы? Койсоң болот. Телефонбу? Жок. Анан эмне? Саатпы? Жок. Ал буюмду очкиби? Өзүм монтип подсказка берип атсам, конечно. Мен таап бекейин деп ойлодум да. Таап алдың ушундан билдиңби? Ооба, сен атай монтсең. Бияка чыгаргандачы? Не? Чыгарып эле коюп койбоппун, Очки болчу, көз айнек болчу. Давай эми кийинкисин. Мен жаныбармынбы же өсүмдүкмүнбү? Экөө тең эмессиң. Анда адаммынбы? Ооба. Бул адам тоже известный адамбы, Ооба. Бул адам жашоосунда азыр тирүү? Тирүү. Музыкантпы же мындай кинолорго катышат актёрбу? Экөө тең эмес. Жазуучубу? Жок. Политикпи? Ооба. Политик болсо анда азыр мындай президенттик эмеде турабы же Азыр иштейт да. иштейт? Президентпи? Же Садыр Жапаровпу? Садыр Жапаров. Баары билгендей эле бат-баттан эле. Интуицияң катты иштейт экен, Ооба, сонун иштейт. Кантип өкүм сүйүш алып эле алып эле жасаган. Мен көрбөй элем, мен муну көргөн эмесмин вообще. Бул өсүмдүкпү же жаныбарбы? Экөө тең эмес.
Буюмбу? Жок. Адамы? Адам. Кайра эле ошо суроолорду берейин. Эми бул музыкантпы, писательби? Экөө тең эмес. Кыргыз, Ооба. Блогерби? Блогерби? Типа. Ошол сыяктуу. Инстаграм бар, мындай активно эле жүктөйт. Ооба. Жок, андай блогер эмес. YouTube'дан көбүрөөк көрөбүз. YouTube'данбы? YouTube блогер көбүнчө. Атын билбей калсамчы мен. Жок, билесиң. Билем да. Точно билесиң. Бул Кыргызстан баары билсе керек, Эркек киши же аял киши? Эркек. Эркек киши болсо мага оюма жана ким келди? Эми акылдуу нерселерди айтып берет го. Атын унутуп калдым. Ким? Унутуп калдым атын. Баада эле сүйлөшөттүк эле, мага жакпайт деп айтпадым беле, билесиңби? Ошол кишини. Кайсы киши? Жанагы калпак кийип алып, же өзүнүн немелерин айтып берет го. Инстаграмда жанакы балабы? Жок. Известный эле адам, унутуп калдым. Нуржигит Кадырбеков жөнүндө Ооба, айтасыңбы? Ал эмес. Алмаз, Мен Нуржигит Кадырбек жакпайт деген эмесмин го? жакпайт дегенсиң сен. Дегенминби? Ооба. Кой? Ушундай сыяктуу айткансың да. Мен башкача маанидә айткам аны. Подписчиктерин жаман көрүп калбасын. Башка нерсесин айткам мен. Нуржигит Кадырбек жагат мага мен. Анда мен башкача түшүнүп алыптым. Эми ютуберлерди билбейм. Эркек киши болсо ал жөнүндө сага айтып бердим беле ошол кишини, мен оозуман чыкты эле ошол. Точно билбейм, бирок чыкса керек. Точно тааныйсың сен. Тааныймбы? Эми ошол ютубда жашоодо болгон нерселер айтып береби же более билим жөнүндө? Көбүнчө билим жөнүндө айтат, өзүнүн жашоосун эмес, билим жөнүндө көбүрөөк айтат. Билим жөнүндө бөлүшөт. История жөнүндө айтып бербейби? Жана кыргыздардын. Жок. Сен жана Мелис деген байкени айтат окшойсуң. Фамилиясы ким эле ошонун? Мелис. Калматын. Фамилиясы. Билбейм. Билесиң. Тирүү өлгөнбү деп сурабайсыңбы? Сен тирүү дебедиңби? Жок, мунусунда мен тирүү дей элекмин. Анда өлгөнбү? Ооба. Анда өлсөм мен вообще билбейм го анда. Билесиң бирок. Элиң көп эле билет. Мындай карыган эле адамбы же мындай улураакпы же эми Орто жаштагыдан өткөн, 40тан өткөн. 40тан өтүп өлгөн. Мен өлө элекмин го. Мен тирүүмүн. Мен еще 40ка да чыга элекмин. Айдай жарасың го. Мен яшкида калдым. Билем сен. Билем ютуберлер. Мен ютубда эле көп көрбөйм, чынын айтсам, аяка мен подкаст көрүш мүмкүнмүн. Бирок ютубка көп көрөсүң, жүктөлөт да эмелер, видеолору. Бирок интернеттин любой жагын тапсаң бар. TikToктон, Instagramдан бүт ошол адам бар. Өлсө дагы чыга берет видеолору, башкалар. Ким өлдү эле? Нече жылда өлдү эле? Карантин маалында өлгөн. Коронавирус маалында. Анда мен билбейм анда. Ойлонуп көр жакшылап. Азыр баары билет болчумун дейсиң. Жол унукканда. Дин боюнча. Чөгүп өлгөн эмес беле? Жок. Улан Эгизбаев ал карантинден мурун өлгөн да. Дин боюнча дейм. Дин боюнчабы? Чубак ажы. Ооба да. Эмне таппайсың? Чубак ажы болчу. Так, акыркы 4төө калыптыр. Кел. Буну да кыйналса керек таба албайм.
суроомун эчтене адамбы же жаныбарбы? экөө тең эмес. Буюму Типа. өсүмдүкпү? Жок. Буюм эле мындайча. Буюмга кеттим. Буюм болсо анда үйдөбү же тыштабы? Үйдөбү, тыштабы? Негизи Мындай тышка коюлат. Мээм иштебей калды ошо. Тышка коюлса эмне? Скамейкабы? Жок. Үй өзүбү? Типа. Сарайбы? Жок. Очокканабы? Ал буюм чоңбу же кичинекейби? Чоң. Аябай чоң, Сарай, очоккана, үй мүй дегенге окшош. Чатыр матыр. Ошонун бар ичинде бар. Сарайбы? Жок. Очок бар ичинде, спальный үй бар. Үй да, Кандай үй? Кандай? Конок үй. Кандай үй эле болот да Жок. мындай. Обычный үй эмес бул. Необычный үйлөрдө болобу? Необычный үй бул үй. Эки этажный үйбү? Нече этажный үй деп кете берсең. Беседка, жок. Жок. Үй болсо Кымыз ичкен менен ассоциация болот. боз үйбү? Боз үй, боз үй. Боз үй. Кийинкисин. Таап көрчү. Так. Жаныбарбы же өсүмдүкпү? Адам. Адам болсо известный эле адам, Ооба. Известный. Өлгөн. Өлгөнбү? Өлсө мен кантип билем аны? Билесиң бирок Билем, популярный да. Ырчы адамбы же блогерби? Экөө тең эмес. Акын, жазуучу. Бизнесмен адам. Бизнесменби? Мындай бир нерсе жаратканда бизге популярный. Кыргыз эмес, Кыргыз эмес. айфондо жараткан, Мүмкүн. Эме. Ат билесиңби? Эме. Стив Джобс. Стив Джобс, туура. Сразу айфон деп. Жаратман бизнесмен дедим да. Бизнесмен өлүп калган десе сразу эле ошол келет. Ошол эле өлүп калган. Адамдар төгөнсө керектир да. Адам бул дагы өлүп калган адам. Амин. Тирүү адам тапкан жоксуңбу? Тирүү адам болсо, ал известный да. Билебиз, ооба сен билишиң керек. Бул көбүнчө илим жагынан, билим, ачылыш. Кыргызбы же чет өлкөдө? Кыргыз эмес. Орус. Орусбу? Менделеевби? Жок. Менделеев орусбу? Ооба. Лев Толстой? Жок. Жазуучу эмес, мындай ачылыш, илим, физика, астрономия. Астрономия, блин, физика. Ал тармакта көп. Кыргызстанга барганбы? Барганбы? Качан барган? Билесиң точно. Аны мен билбейм. Деп айтчак. Эме. Жана космоско биринчи учуп келген жана. Ай, билейин, каякта билесиң баарын? Юрий Гагарин. Юрий Гагарин. Качан оюңа келип кетти сразу эле? Эң акыркы калып транс эле. Эме. Кайдан билдим? Эмне болуп калды? Чыкпай калдыбы? Юрий Гагарин, хороший парень.
пьет молоко, летит высоко. Бул дагы адам, тирүү адам бирок. Тирүү адам, э? Тирүүлөр тапкачоксуң тирүүнө. Тирүү болсо анда блогерби же жазуучубу? Экөө тең эмес. Типа блогерлиги дагы бар. Ар бир Ырчы, экинчи ырчы. Ырчы болсо акыркы музыкасын 2023-жылы чыгарды беле? Точно билбейм акыркы музыкасын качан чыгарган. Аял менен ажырашып кеткен эмес беле? Ажырашып кеткен. Ажырашып кеткен Нурлан Асиев. Так, ушу менин сөздөрүбүз бүттү, Айдай. Дээрлик почти баардык сөздөрдү таптың, суроолорду берип. Мен ойлогом мындай. Көп суроо берип, анан тапса керек деп. Бат эле таап алдың, бирок баттан эле. Жакшы. Мындай интуицияң, анан логикаң жакшы иштейт экен да. Мынтип суроого карап туруп, бат эле жооп таап койдойсуң. Биз Эйсан экөөбүз ойногондо аябай көп суроо берип, баш айланып, урушуп талашып, башкача ойногонбуз. Сон болду. Групповойда ойносоң ай сонунда. Группа менен 7-8 киши болсоң, монт байланганча уже адашып каласың да, кайсы депчи. Кызыктуураак болот. Сон жакшы кызыктуу оюн болду деп ойлойм. Ооба, сонун оюн болду, мага кызыктуу болду. Бул сурооду мен билген эмесмин. Точно айтып атам десең. Ооба, точно айтып атам. Не кызыгар эле эгер билсең. Ооба, кагаздарды деле караган эмесмин. Бул кагаздар катып коеюн да, бир коногубузга келип, точно ушуларды ойнотом тиги. Бул чыгарылышты көрбөгөн болсо. Мына ушун менен достор, бүгүн Айдай менен болгон чыгарылышыбыз аягына келип жетти. Айдай менен сонун чыгарылыш жасадык, сонун кылып маектештик, оюндарды кызыктуу кылып ойнодук. Сапарыбыз келекелик менен кайра жолубузга кайтып барабыз. Жыйынтыктоо суроолору Айдайга эркин микрофон берүүдөн мурун бир суроо берейин. Айдай, сага эң жаккан цитата кайсы? Эң көп цитата жагат. Ошону бөлүшүп, анан эркин микрофон берели. Мага эң жаккан цитата бул жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эң белгилүү болгон адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген цитата аябай катты жагат. Учкул сөз цитата десек деле болот, ооба. Сөздүн жөнөкөй болгону менен философиялык мындай мааниси аябай гана терең да. Негизи эле ооба күн сайын адам болуу, адамдык касиеттерди мындай кармап калуу аябай кыйын да. Кыйын эле ооба. Ошол жагат, Жакшы, чоң рахмат. Анда бүгүнкү маегиң үчүн аябай кызыктуу болду деп ойлойм. Сага эми эркин микрофон берели, өзүң каалаган сунуштарыңы, кеңештериңи айт, каалаган адамдарга сурап жолдосоң болот. Биякта негизи ушул жерде отурганыма Чайпалып атат. Ушул жерге отурганымда, ушул шаарда жашап атканыма, ушул мамлекетте жашап атканыма ата-энеме рахмат айткым келет. Ата-энең мени негизи чайпалып атат, ошо коркот мен. Уланты. Ата-энем мени ушул чет өлкөгө окуйм дегенге, мага колдоп бергенге аябай рахмат. Советтерин айтып кетсем, азыркы 11-классты өткөн балдарга айткан кеңештерин айтсам, чет өлкөгө чыккыла дейм деген Кеңеш бересиң. кеңеш берем. Азыр жашсыңар да, пробуйте баарын жасап көргүлө, өзүңөрдүн хоббиңерди тапкыла, өзүңөрдү тапкыла деп кеңеш берем. Сен уже кийин 50-60 жашка чыкканда мындай отуруп калбайм, жасаш керек болчу деп отуруп калбай, азыртадан баштагыла деп кеңешимди бергим келет. Главное, өзүңөрдү тапсаңар, өзүңөрдү жашоодо өзүңөрдү тапсаңар, баары сонун болосуңар.
Ушуну менен достор биздин бүгүнкү жөн эле маегибиз аягына келип жетти. Силер менен жөн гана жакшы локацияга саякаттабай, Буктоо, Жош Момун, Сулуу Айдай деген Аккуу көл, Ысык көлдүн Аккуу суунун жан деңгээлсине саякаттадык. Жана ошондой Измирдин сонун телеферик деген жерге дагы чыгып бул жакты дагы көрдүк. Аябай жакшы саякат, жакшы ачылыштар болду деп ойлойм. Силер өзүңөргө дагы пайдалуу кеңештерди ала алган болсоңор аябай кубанычтабыз. Комментарийге ой пикириңерди, колдооңорду, каалоо тилектериңерди жазып койсоңор болот. Кийинки чыгарылыштан жолугушканча саламатта туруңула.